Жогорку кеңештин профилдик комитетинде президенттин ишмердүүлүгү жөнүндө мыйзам долбоорун өзгөртүүнү биринчи окуудан жактырышты. Демилгечилердин бири депутат Исхак Масалиевдин айтымында өзгөртүү президенттин ишмердүүлүгү жөнүндөгү мыйзамдын 12 беренесине гана тиешелүү. Президент ишмердүүлүгү мезгилинде кайсы бир кылган аракети же аракетсиздиги үчүн жоопко тартылбайт, камалбайт, суракка тартылбайт. Бул кол тийбестик үй мүлкүнө, архивдик материалдарына жана маалыматтарына да тиешелүү деген бөлүгү алынып салынмакчы, деди Масалиев. Мыйзам долбоорун депутаттар суроо жоопсуз эле колдошуп, кийинки окууга жиберишти. Эми аны парламент жалпы жыйында кароого тийиш. Кыргыз Республикасынын президентинин ишмердүүлүгүнүн кепилдиктери жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзам долбооруна негиздеме. Аталган мыйзам долбоору 2010 жылдын 27 июнундагы референдумда кабыл алынган Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык келтирүү максатында иштелип чыккан. 2010 жылдын 27 июнунда жалпы элдик референдумда кабыл алынган Кыргыз Республикасынын конституциясы мамлекеттик түзүлүштүн формасын, Кыргыз Республикасынын президентинин жана Жогорку кеңештин укуктук статусун гана принципиалдуу түрдө өзгөртпөстөн 3-5 беренелеринде түпкүлүктүү укуктук принциптерден болуп саналган мамлекеттик органдардын ачык айкындыгын жана алардын өз ыйгарым укуктарын элдин гана кызыкчылыгы үчүн жүзөгө ашыруусун, ошондой эле укукка сыйбаган аракеттер үчүн бардык кызмат адамдарынын милдеттүү түрдөгү жоопкерчилигин аныктоо менен бардык мамлекеттик бийлик органдарына жаңы кыйла жогорку талаптарды белгиледи. Ушул мыйзамдардын бүткүл топтомун ырааттуу түрдө трансформациялоону талап кылган жаңы принцип азыркы учурда жаңы мыйзамды кабыл алууда жана мурда кабыл алынгандарына бирок мыйзам жана мыйзам алдында ченемдик актылар катары колдонуусун улантып жаткандарга түзөтүүлөрдү киргизүүдө акырындык менен жүзөгө ашырылууда. Бирок бул процесс аяктай элек. Кечиктирилгич жана актуалдуу милдеттерин чечүүгө Жогорку кеңештин алектенип жаткандыгын улам, мыйзам чыгаруучунун көз сыртынан сырткары калып жаткан нормалар дагы бар. Мунун катарында 15 жыл мурда бир адам үчүн чоң иммунитет кирген. Экс-президент статусуна арналган 2003 жылдын 18 июлдагы 152 номерде Кыргыз Республикасынын президенти ишмердүүлүгүнүн кепилдиктери жөнүндө мыйзамдын 12 беренеси кирет. Бул норма бүгүнкү учурда мазмунуна жооп бербейт жана колдонууда конституциянын нормаларына карама-каршы келет. Жаңы конституцияда президент адам укуктарынын жана эркиндиктеринин кепилдиги катары чыкпайт. Мамлекет башчысынын кол тийгиздигинин деңгээли төмөндөтүлгөн жана конституцияда анын үй бүлөсүн мамлекет камсыздоо жөнүндө норма жок. Ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасынын президенти ишмердүүлүгүнүн кепилдиктери жөнүндө мыйзамга төмөндөгүчө өзгөртүү киргизүү сунушталат. Президенттин кол тийгиздигинин деңгээлинин төмөндүгүн эске алуу менен 3-берене жаңы редакцияда баяндалууда. Анда Кыргыз Республикасынын президентинин кызмат ордунан четтетилгенден кийин аны кылмыш жоопкерчиликке тартуу мүмкүнчүлүгү бөлүгүндө конституциянын нормалары чагылдырылды. Аны менен чогуу жашап турган президент үй бүлө мүчөлөрү тийиштүү артыкчылыктардан жеңилдиктер менен пайдалануларын эске алуу менен мыйзамдын 6 беренеси президенттин үй бүлө мүчөлөрүнүн чөйрөсүн белгилеген норма менен толукталды. 8 беренеде президенттин үй бүлө мүчөлөрүнүн өмүрү жана ден соолугу мамлекеттин эсебинен камсыздандырыла тургандыгы жөнүндө норма алынып салынууда. 13 беренеде экс-президенттин үй бүлө мүчөлөрүнүн акысыз медициналык тейлөө жөнүндө норманы алып салуу сунуш кылынат. Ошондой эле экс-президентке карата соттун айыптуу өкүмү күчүнө кирген учурда ушул беренеде каралган бардык кепилдиктер токтотулат. Экс-президенттин үй бүлө мүчөлөрүнө ал өлгөндөн кийин өмүр бою кызматтык автотранспорт, ошондой эле өлгөн күнү экс-президентке берилүүчү медициналык тейлөө укугу каралган 17 берененин 2 бөлүгү алынып салынууда. Мыйзамдын 18 беренесин күчүн жогот деп таануу сунуш кылынууда. Мындан ары ар намысын жана кадыр баркын коргоо экс-президенттин өзүнө жумшалат. Мыйзам долбоору боюнча жалпыга маалым болгондой, бул 18 жылдын 30 майында коомдук талкуу болгон. Коомдук талкууга чейин аталган мыйзам долбоорунун жалпы 4-12 беренелери боюнча көз караш пикирлер айтылып, биз коомдук талкууга илингенде бул 4-12 берене президент прокуратура тарабынан анын укугу корголору ар намысы. Ал эми 12 берене боюнча
толық жогорку кеңештин депутаттарынын статусуна теңештирилген статус берилген. Бирок аталган талкуудан кийин бул нормалар толугу менен алынып 4-12 беренеде эч кандай экс-президентке кол тийбес укуктар каралбагандыгы боюнча бүгүн биринчи окууга комитетке чыгып жатат. Бул негизинен, урматтуу депутаттар, 12 беренени эмне үчүн күчүн жоготtu деп таанып атабыз. Бул мамлекеттин экономикалык өнүгүшүнө олуттуу залалын тийгизген жана жалпысынан коомчулуктун өнүгүшүнө тоскоолдуктарды алып келе турган бийлик ыйгарым укуктарды, официалдуу авторитет статусуна байланышкан мүмкүнчүлүктөрдү мыйзамга каршы келген өзүнүн жеке пайдасына колдонуу коркунучун болтурбоого мүмкүнчүлүк түзөт. Ошого байланыштуу коррупциялык кылмыштарды жасагандыгы үчүн жазалоодон кутула албастыкты камсыз кылуу максатында мыйзам долбоору менен тиешелүү өзгөртүү киргизүү сунушталып жатат. Аталган мыйзам долбоору иштелип чыкты. Бул боюнча сунуш кылынган комитетке келип түшкөн тиешелүү органдардан тактап таанышып чыкты. Биринчи окуянын концепциясынан кийин бул маселелерге талкуулап кабыл алсак болот. Негизинен бул жерде жогорку кеңештин аппараты, андан кийин президенттик администрация, өкмөт токтолуп жатат. Бул Конституциялык палатанын жана чечимдерине эске алуу боюнча. Албетте биринчи окуудан кийин ал Конституциялык палатанын чечимдерин эске алуу менен 2-3 берене боюнча өзгөртүүлөр кирилиши мүмкүн. Сунуш кылынган мыйзам долбоору Кыргыз Республикасынын мыйзамдарына ылайык келет. Ал кабыл алган учурда республикалык бюджеттен кошумча каражаттар бөлүү талап кылбайт. Социалдык, экономикалык, укук коргоочулук, гендердик, экологиялык жана коррупциялык кесепеттерге алып келбейт.